Коштошуунун аягында сөзсүз жолугушуу бар деп коет эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздер менен амандашып көрүшүп турганыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Анткени өткөндөгү коштошуубузда да кайрадан көрүшөлү деп кеттик элек. Кудайга шүгүр көрүшүп турабыз. Баарыңыздарга кутман таң каалайбыз. Келчи айчелүү программасы биз баштадык ишибизди. Сиздер болсо жөн гана бизди көрүп отуруп бериңиздер дейли, урматтуу телекөрүүчүлөр. Программабыз башталды. Саат 8:00. Кутман таң, урматтуу көрүүчүлөр. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Алейм, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо программабызды студиябызга келген конокторубуз менен уланталы. Биздин студиябызда бүгүн бир эмес 3 коногубуз бар. Жаштарды чакырдык, сиздерге сонун чыгармалар менен көңүлүңүздөрдү алат деген ишеничтебиз. Биздин студиябыздын коноктору Рыскелди кызы Элиза, Мамаралиева Зура жана Бекташев Курманбек. Кош келиңиздер, кандайсыңар? Жакшы. Манайыңар сонунбу? Сонун. Эң сонун, силерди көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Эртең менен эрте турасыңар болуш керек, Аябай эрте турабыз. Анткени окуш керек. Ооба. Билим алып жүрөбүз. 5-те турушубуз керек. 5-те? 5-те туруп баштайбыз. Эмнеге? Окуубуз неги 8:30 башталат, бирок кээ бирөөбүздүн жолдорубуз алыс да, ошон үчүн. Жол алыс болгон үчүн, Сиз 5-те турат экенсизчи? Мен эле 5-6да. Сизчи? 10-да. 10-да? 10-да турам. Биринчи, экинчи пара эмне болсо ошо болсун деппи? Бизде андай эле жок азыр, уже 3-курс курс болуп калганга байланыштуу бизде. 3-курс курстар 10-да бара берсе болот, 10-да башталат сабагыбыз. Жакшы, жакшы экен. Анда кош келдиңер. Бүгүн биздин көрүүчүлөр үчүн жакшы чыгармаларды аткарып бересиздер деген ишеничтебиз. Келиңиздер, анда дароо эле бир чыгармадан баштабайлы, кандай дейсиңер? Албетте, баштайлы. Ким аткарат? Сиз баштап бериңиз. Улуус баштасын. Макул, анда 3-курс курстарды баштайт экенбиз. Келиңиз, кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Сөз ону өзүмө таандык. Чыгарманын аты Алина деп аталат. Алина? Алина деген кызга жазылган. Ырдап бүтүңүзчү анан сырайыл Алина жөнүндө, Хорошо. Бойлору келишкен, сен сулуу периштем ай, атыңды атап өтөйүн. Мен сага жака албадым, көңүлүң таба албадым, арманым айтчы жаным ким үчүн. Жүрөктүн кусасы сен, сагыныч жырларым сен, сездиңби аны Алина? Махабаттын дастаны сен, жазганда ырларым сен, сездиңби аны Алина? Муң болуп жашап калба жүрөктө, өзүңсүз мейли эми жылытып, табышпай эки жолго түшөрбүз, сагынып жүрүп эми күн өтүп. Жүрөктүн кусасы сен, сагыныч жырларым сен, сездиңби аны Алина? Махабаттын дастаны сен, жазганда ырларым сен, сездиңби айтчы Алина? Сездиңби айтчы Алина?
Сонун чыгарма экен, келе кол чаап коелучу. Кыздар аябай ойлонуп отурушту. Алинаны силер билет белеңер, билбейсиңер? Жок, билбейбиз. Билбейт экенбиз, Анда келиңиз сизден сурайлычы. Сонун чыгарма экен, чындыгында ону да, сөзү да өзүбүзгө тандык турбайбы, автордук чыгарма экен. Келиңиз эми Алина жөнүндө айтып бериңиз. Ал ким эле, эмне болуп жаралып калды бул чыгарма? Бул 2022 жылы мен 3-чү курска келген кезде. Ал кезде 3-чү курс болчумун, азырда 3-чү курста окуйм. Жылы элексизби? Бир жерде турам азыр. Дагы канча жыл турасыз? Жок, бир жыл эле тыныгып болдум. Анан ошол биринчи курска жаңы эле келген бир кыз бар эле, Алина деген. Ал менен тааныштык, достоштук, сүйлөштүк. Алина аты. Анан тилекке каршы мындай мен адам эмес экен десем болот да. Ыр чыккандан билип калдыңыз ба, Эми сенин адамың болсо сага тартылып, сага илип, сен жандап жүрмөк да. Анан өзүнүн жашоосу менен ал башка жолго кетти, мен башка жолго кеттим. Ошентип экөөбүз эки жолго айрылышып, анан бир аз арманда, муңда жүрүп жазып койдум эле. Ушуларды ырдап, мындай өзүмөн кандай десем, мындай жеңилдеп алам да бирчи. Ичимдеги букту чыгарып дегенде. Ал кызды азыр көрүп каласызбы же көрбөй элесизби? Мындай көрүшөбүз, көз менен бир карашып өтүп, ушундай. Дагы эле сезимдер бар окшойт, Эми сезимдер бар дегенде, эгер чын сүйгөн адам, менин оюмча мындай бири-бирине мындай кыйынчылыкты, азапты, сүйүүнү, мындай кыйын жактарын көргөзбөйт го дейм. Сен жашооңо келдиби, бакыт менен келип, аягына чейин бакыт менен барат деген ишеничем. Чыгармачыл адамдар ушундай бир башкача сезимдер менен жашашат да. Ал дагы демек чыгармачылыктагы эле ушул жакты тандаган кыз экен да. Ушул чөйрөдө эле. Алина, сонун чыгармага бирок себепкер болуп турсуз. Эгер көрүп калса, сонун экен. Негизи мындай кыз жигит болуп сүйлөшүп анан эки жолго чыктыбы же ага жетпей эле? Жок, ага жетпей эле. Ага жетпей эле. Мындай достук мамиледен кийин эле мен сезимдерим ачылып, ачык сөз айтып, ушундай мен сендей кыз менен жүргүм келет дей баштаганда эле уже андан менден алыстоо башталды да. Түшүнүктүү. Мына ушундай негизи баягы сүйүүдөн запкы жегенде албетте сонун чыгармалар жаралат турбайбы көрсө. Сонун чыгарма болуп тур эң эскиси. Кыздар, келиңиздер, аябай ойлонуп отуруп калдыңарбы? Балким силер дагы билбей жүргөн, балким бирөө ыр жазып аткандыр, силерди карап. Келиңиздер, өзүңүздөр жөнүндө айтып берсеңиздер, анан чыгармага өтөлү. Каяктан болосуздар? Мен Нарын областынын Кочкор районунун Дөң Алыш айылында туулганмын. 2006 жылкы болом. Быйыл Бибисара Бейшеналиева атындагы музыкалык университетинин 1-чи курсунун студентибиз. Бул менин шеригим, жакын досум, курбум. Буйрса билим алып келе жатабыз. Сизчи? Атым Зура. Жалал Абад областынын Аксы районунун Аксу айылында келдим. Şu айтып кеткендей эле Бибисара Бейшеналиева искусство университетинде окуйбуз. Буюрса чоң ийгиликтерге жетишебиз деген үмүттөбүз. Эң сонун ийгиликтерге жетишиңиздер дейли. Анда келиңиздер, сиздерден да жакшы чыгарма болсун. Силердики кандай аталышта болот? Ата-энебизди сагынып, айылдан бул жакка келгенде көн албай, ата-энебизге арнап биртап кетели. Макул, сонун болот. Арка жөлөк болор ким барынан да Ар баштыры эли жортка ошор ким Оор ишиңде сага жардам кылар ким Оорусаң да башын кармап сылар ким Билсең билген унун баары ата-энең Ата-энеңдин көзү барда сыйлай жүр ай сыйлайбы Кайда жүрсүң сарсанага батар ким
Seni ойлоп бар тапканын катар ким, сен эсиңден чыгарсаң да сен ойлобой түнү бою уктабастан жатар ким. Эсенби деп сени ойлоп жүрөр ким, жан талашып жанын сага күйөр ким. Билсең билген мунун баары ата энеңди көзү барда сыйлай жүр, ай сыйлай бир. Ең соны чыгарма. Ата-энелерибиз бар болсун дейли. Алар дагы алыста балдарым окуса экен, балдарым жакшы билим алса экен деп абдан тилектери чоң, Учурдан пайдаланып ыраазычылык айта кетебиз. Аябай ыраазыбыз. Негизи кичинебизден баштап өстүрүп келе жатат бизди. Азыр биздин максаттарыбызга жетиш үчүн талбай эмгек кылышат, иштешет. Биз үчүн алар өздөрү жетпесе дагы бизди жетсин деп өзлөрүнүн эмгектерин кылып келишет. Контракттарды төлөп атышат, Жакшы. Студенттик күндөр кандай өтүп атат? Негизи аябай сонун өтүп атат десек болот. Баарыбыз ынтымактабыз. Негизи биз университетке келгенден баштап бизди маданияттуулукка үйрөтүп жатат. Ошол үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Көп нерсени үйрөнүп келе жатабыз акырындан. Ошол. Борборго келгениңер быйыл эле келип атасыңарбы же? Мен негизи бул жакта туруп атканыбызга 3 жылдын жүзү болду. Сизчи? Мен 1-2 жыл мурун 1-2 айга келип турчумун. Бирок жашап быйыл келип атасыз. Борбордо жашаган кандай экен өзү айылга салыштырмалуу? Кыйын бир аз. Неси? Ата-энеңден алыска чыгып, өзүңдүн наныңды өзүң таап дегендей кыйын. Окуш, билим алыш. Шаарда билбейм, мен үчүн кыйын, башкалар үчүн кандай экенин айта албайм. Сиз үчүнчү? Биз үчүн негизи ата-энең бар, баары сонун, баары керемет. Бирок ар бир нерсенин өз кыйынчылыгы бар дегендей. Негизи шаардын дагы өзгөчөлүктөрү, айылдын дагы өзгөчөлүктөрү бар. Айылда мындай жөнөкөй болуп жашасаң дагы мындай, бирок шаарга келгенде мындай өзүңдү тың алып жүргөнгө үйрөнөсүң, өзүңдү ар кайсы жактан өнүктүргөнгө мажбур болосуң. Ошол керектелет да бизге. Демек, күнүгө изденип туруш керек, Күнүгө изденебиз. жаңыланып туруш керек дегендей. Эң сонун, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге мына ушундай жаштар арасында сонун маек кылып атабыз, ырларды аткарып берип атышат дегендей, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Чыгармаларды көп эле даярдап келдиңиздер болуш керек. Колдон келишинче. Азыр бир аздан соң дагы да болсо сиздерге жакшы чыгармаларды аткарып беришет. Эгерде сиздер тарапта дагы бир сурануулар болсо, анда бизди карап отуруп туруңуз. Анткени дегенде балким сиз күтүп аткан чыгарманы жандуу түрдө ушул жерден биздин жаштар аткарып бериши толук мүмкүн. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздар Кел чай ичели программасы. Биздин программанын алкагында ушундай маек, ар кандай инсандар келет, жаштар, мугалимдер, дегеле бардык тармактан болушунча биздин көрүүчүлөргө биз конокторду чакырганга аракет кылабыз. Эми азыр бизде бир аз тынугу, андан кийин көрүшөлү. Көрсөтүүбүздү уланталы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программабыздын башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй-бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй-бүлөңүздө жакшы көргөндө эң сонун чай үчүн жыпар жуттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, жогорудан бери биз маек үстүндөбүз, дагы да болсо улантабыз. Бизде конокто Рыскелди кызы Элиза, Мамаралиева Зура, Бекташев Курманбектер бизде конокто.
баягы кыздар, балдар бизде бир аз толкундануу сүрдө болуп жатат, бирок ошого карабастан келе шайыр, жакшынакай, күлүү жайнап отурганга аракет кылалы. Көрүүчүлөргө биз жакшы маанай түз берели деп атабыз да. Албетте. Анда келиңиздер, Курманбек, сизден кайра баштайт окшойбуз. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Өзүңүз жөнүндө сурай кетейинчи, алгач каяктан болосуз? Мен өзүм Жалал Абад областынын Сузак районунун Чоң Күнгөй деген айылынан болом. Шаарга келгениме окууга тапшырып келгем. Ошо 4 жылдын жүзү болду. Мындай эсептегенде. Анын 3 жылы 3-чү курста отуруп атасыз, экинчи курска келип 3гө олтургандан кийин менде үй бүлөлүк шарттарыма байланыштуу тилекке каршы 1 жыл окуудан тыныбы жасашка туура келди. Ошол азыркы учурда ошол Бибисара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинде 3-чү курста эстрадада эстрадный вокалды окуп жатам. Буга чейин 2 жыл инструменттен сабак алгам. Фортепиано жана барабан, гитарадан. Эң сонун. Демек, профессионалдуу түрдө ырдаганга жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлөттүр да сиздечи. Акырындап. Кыргыз эстрадасына эмне кошсом деген ойлоруңуз бар? Кандай бир стилде, кандай өзгөчөлүктөр менен чыккыңыз келет? Элден өзгөчөлөнгөндө деле ошол мындай дүйнө жүзүнө кыргыз элин таныта турган бир жакшы бир чыгармаларды жазсам дейм. Азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз десек болот, сайкын-сайкын, акырындык менен алдыга жылып. Жакшы. Келиңиз, анда ырдап бериңиз. Ошондой бир дүйнөнү дүңгүрөтө турган дагы жакшы чыгарма бардыр сизде. Же эл арасында аткарылып жүргөн ырлардан аткарасызбы? Эл арасында аткарып жүргөн ырлардан ырдап берейин, жакшы бир шаңдуу маанайда отурайлы деп. Мурадил Данияров агабыз аткарып жүргөн Көчөңдө бассам аралап деген ырдап берейин. Сонун болот. Шаңдуу сонун чыгармалардын бири. Алчадай жүзүң өлтүрүп, аргандай ойго келтире, алдартып мени карашың, адамды гана өлтүрөт. Көчөңдү бассам аралап, баса албайм сага каралап. Айтчы жаным сеніңді, сулуулар кайдан жаралат. Буралсаң белиң миң бурап, булактай үнүң шылдырап. Айтчы жаным сеніңді, сулуулар кайдан жаралат. Сулуулар кайдан жаралат. Эх, Черкинай, бир эле куплетти. Сулуулар кайда жаралат өзү, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ушундай сонун суроолуу түрдөгү чыгарманы бизге Курманбек аткарып өттү. Курманбек гитарада канча убакыттан бери ойноп келдим дедиңиз? Негизи азыр эле болуп калды. Ошол 1 жылдай үйрөнүп, андан ары эки жакта жүрүп калып, азыр эми кайра колго алып. Гитарада канча ырды аткарып жүрөсүз? Баш аягы? Баш аягы бир 5-6 ырды. Анын көбүнчө эле ошол өзүмдүн ырларыма көп басым жасап. Өзүңүз ыр жаза турбайсызбы? Чын эле кандай ырларды жазасыз? Алинаны го түшүндүк. Да кандай тематикадагы ырларыңыз бар? Эне жөнүндө ырларым бар. Ата жөнүндө ырым бар. Сүй жөнүндө дагы ырым бар. Алинадан башка кыздар жөнүндө да бар да? Бар. Алина жөнүндө бар. Ал жактында ошол жетпей калып, күйүп, сүйүп дегендей жаштык мастык болгондо. Жетпей эле калып өрөткөнсүз да. Пешенеге ошону жазып койт турат. Балким бирөө тиленип отургандар ошол. Мен болочокто жолдошума ошол жаман бирөөлөрдү ыра көрбө деп
кыздардан алысыраак жүрсүн деп эмнеде. Түшүнүктүү. Мисалы, азыркы учурда жүрөгүңүз кандай? Бошпу же дагы бирөөнү сүйүп жүрөбү же барбы аны ээлеген? Азыр чынында эч ким кереги жок, өзүм менен өзүм. Тажадыңызбы? Мындай. Өзүң койгон максатыңды, келечегиңди алдыга койгондайын өздөрү келет го дейм. Мен сизди миттим эле, бир жерден көрдүм эле, анан сүйдүм эле деп арманын айтып, анан сиз күтөткенсизби? Мен да карап тандап болот болбойт деп алабыз да. Кыялдарыңыз сонун экен сиздин. Болсун, ошондой болсун. Албетте баягы маңдайга бирөөнү жазып койгондо сөзсүз түрдө ал нерсе убакыт сааты менен келет болуш керек, Кыздар, келиңиздер. Анда сиздерге кезек берели, кайсыл чыгарманы аткарып бересиңер? Биз Агатайым деген чыгарманы аткарып берели. Макул. Açılbağan ay, kabağından aylandım Ağatayım ay. Elde жүргөн bir ölü sağınasın bay. Kabağından aylandım Ağatayım ay. Elde жүргөн bir ölü sağınasın bay. Көйнөктүн этеги желбиреген ay, Агатайдын жүрөгүнөн элжиреген ay. Жүрөгүңдөн айландым Агатайым ay. Эле жүргөн бирөөнү сагынасың бай. Жүрөгүңдөн айландым Агатайым ay. Элде жүргөн бирөөнү сагынасың бай. Кесе толы кымызың ачылбаган ay, Агатайдын абагы ачылбаган ay. Карегиңден айландым Агатайым ay. Элде жүргөн бирөөнү сагынасың бай. Карегиңден айландым Агатайым ay. Элде жүргөн бирөөнү сагынасың бай. Агатайым ay. Бали, сонун чыгарма. Бардык агатайларга арналды бул чыгарма. Кичинеңерде дейлүүбү же балким чыгармачылыкка кызыккан ушу кичинекейди кезден эле башталат го, Анан кайсыл ырчыны көрүп, ушундай ырчы болсом дечү элеңер? Мен айта кетейин, анда мен Самара Каримова эжекебиздей болсок деп аябай кыялданчумун. Эң биринчи ошол Атакем деген чыгармасын ырдап чыкканда ошону укканмын да. Ошону уккандан кийин ошол эжекебиздей болсом экен деп аябай кыялданчумун. Негизи 6 жашымдан баштап ырдап баштагам, үйлөрдө мындай туугандар арасында ырдап жүрчүмүн. Ошондон баштап ошо мен дагы буюрса чыгармачылык ырдоодон тышкары дагы өзүм ырларды жазып калам. Акындык менен алышып сөзүн жазасыз, же обондо жазасыз? Сөзүн жазам. Сөзүн жазасыз. Сизчи? Мээрим Карипова эжекебиз, Самара Каримова. Мен кичинекей кезимден эле комуз казыкчумун. Комузду ушул убакка чейин чырып келип, бирок эч сахна, мындай элдин алысына чыккан эмесмин. Бирок эми окууга келип чыгып атам да. Комуз көбүктан бери ойнойм. Көбүнчө комуз менен ырдалган ырлар чыгат. Демек, фольклор жаатында окуйсуңар, Ооба. Азыр. Комузду ким үйрөттү эле кичине кезден бери? Комузду кичине кезинде билбейм, өзүм аябай кызыккан. 3-классымда элдер комуз көтөрүп жүрсө, мен дагы ошону кыялданып. Анан бир агай бар болчу. Ага да 1 ай жетпей бардым. Агай башка жака көчүп кетти. Бирок ошол кезден баштап аябай издендим. 7-класска келгенде комузду ошол менен 7-класста өзүм кармап көрдүм. Бирок изденип туруп 125 ырды комузга салып көрдүм. Анан уккан ырларды кимдин ыры жагып калса, же бирөө жаңы чыгарма чыгарып калса, баштайм дагы угуп комузга салып баштайм. Кандай болот экен, түшөбү, түшпөйбү деп. 125 ырды салып көргөм. Азыркы убакта да салып жатам. Азыр андан көп болуш керек, Азыр уккан ырларды улам салып, бирөө ырдайм десе чертип берип, Жакшы чертет комузду.
Жакшы, эң сонун экен 125 жерде комузга салыш бул чоң эмгек. Азаматсыз эң сонун. Дагы да болсо ийгилик каалайбыз. Негизи атаңыз же апаңыз? Атам ырчы. Ырчыбы, Жок, ырчы эмес, убагын аябай ырдачу. Азыр токтотуп алгам. Демек, атаңызды көрүп, анан бир шык пайда болгон болуш керек, э? Ооба. Атаңыз азыр каякта, Жалал-Абадтабы же? Жалал-Абадта. Убакыттан пайдаланып, атаңызга салам жолдоп коңузчу. Сиздин аркаңыздан ушундай шык келип, анан мен эфирге чыгып атам деп. Мени көрүп аткан ата-энеме ушунча тарбиялап, ушул кызына бир нерсе чыгат деп, мен ушул окууга тапшырып атканда эч каршылык көрсөтпөдү. Атама салам жолдойм. Атам аябай ырчы, аккордеон ойноп, мага каршылык көрсөтпөй колдоп келгенине ыраазымын бардыгына. Эң сонун. Жыргап калыштабыш керек, кызын эфирден көрүп отуруп, сыймыктануу болсо керек дегендей. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо Кел чай чейле программасын уланталы. Биздин студиябызда мына ушундай жаштар келип, сонун чыгармаларын аткарып берип атышат. Кандай таланттуу жаштар өздөрүнүн чыгармаларын, автордук чыгармаларын аткарып атышат. 125тен ашык ырды комузга салган бизде Зура деген кызыбыз келип атат дегендей. Алдыда дагы ырдатабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кел чай чейле программасынын башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана байдамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Бүгүнкү студиябызда сонун маек болууда, сонун ырлар аткарылууда дегендей урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябыздын коноктору Рыскелди кызы Элиза, Мамралиева Зура, Бекташев Курманбек. Өзгөчө жаштар бизде конокту. Курманбек, келиңиз, анда сизге кайрадан кезек беребиз. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Эң эле биринчи ошол мени көрүп жаткан апама мен дайым колдойт. Ата ордуна ата, апа ордуна апа болуп келе жатат. Жана бир туугандарыма баарыңарга салам. Үй бүлөлүк бакыт жана бизди көрүп жаткан кыргыз элиме терең ыраазычылык. Ушундай мүмкүнчүлүк берип, эфирге чакырып, бизди да конок кылып сыйлап аткандарыңызга. Азыр эми сөзү Асылбек Асановдо деген жаш акын бар. Оончу аранжовщик Мунарбек Кадыров деген агабыз менен чогуу олтуруп үчөөбүз жазган бир чыгарма бар. Ошону аткарып берейин. Макул, сонун болот. Кичине ката кемчиликтер болсо кечирип коесуздар. Каталарды биз көрбөй элебиз, негизи музыканттар эле байкап калбаса. Жырга эле ырды укканыбызга сүйүнүп атабыз. Кирдетип кириң кирдей, жиндетип кийиндирбей, төшүндүм чоң ойгонум, төйшөктүн бирин билбей, жеби башың аштай, жетилдим кардым ачпай, менетиң алайын деп, мен үчүн чачың актай, ападан ыйыкчан болбойт, атадан бийик хан болбойт, Алланын алган мээрим апада жүрөк тар болбойт, ападан ыйыкчан болбойт, атадан бийик хан болбойт, Алланын алган мээрим апада жүрөк тар болбойт, апада жүрөк тар болбойт.
ушундай чыгарма. Эң сонун Экинчи куплетин чынында сүрдөнүп аябай толкундан кеткен окшойт. Сүрдөн атасызбы дагы эле? Эфир күтөйүн деп калдым негизи. Бир куплеттен ырдап коет экенсиз, аябай сонун чыгарма экен чындыгында. Мунун да сөзүн өзүңүз жаздыңыз беле? Бунун сөзүн Асылбек Асанов деген байкем жазып берген азыр. Ошол акындык жагы менен дагы, өзүнүн чыгармачылык жагы менен дагы акырындан келе жатат. Аябай жакшы сөздөрдү жазып берген. Огондо отуруп ошол Мунарбек байкем экөөбүз жазганбыз. Мунарбек байкем менден улуу, чыгармачыл инсан, сыйлайм. Ошондо айткам ака, онсуз келе жазып коюн, мен аткарып жүрө берейин ошол болот. Анан той топур башка жактарда деле ошол Минсовка менен ырдап аткарып жүрөм. Эң сонун. Жакшы. Апалар үчүн сонун чыгарма экен. Негизи 9 ай курсагында, кадам койгончо кучагында өмүр бою жүрөгүндө көтөрүп жүргөн апаларыбыз бар болсун дейли. Биз силерди жакшы көрөбүз. Ал эми азыр биздин кыздардын аткаруусунда да кийинки чыгармага кезек берели, Мен Азитне деген ырды, ой, мен алыстан сагынган атамды. Кече жакында айылга барып келсем, атам аябай дуктан берди. Сен ушундайсың деп аябай мени күлөп жөнөттү да. Ошого атама арнап Самара Каримова эжебиздин унутулуп бара жаткан ырын. Макул. Айылыма барарымда аптыгып, атамды ойлоп көзлөрүмдөн жаш чыгып, балбалактай бар жогумду унутуп, балалыгым келүүчүдөй бастырып. Балбалактай бар жогумду унутуп, балалыгым келүүчүдөй бастырып. Алымды айтып алыс жактан желкелеп, көптөн берки көңүл бурун жазамбы. Көздөрүңдөн өпкүм келет эркелеп, мен алыстан сагынганда атамды. Көздөрүңдөн өпкүм келет эркелеп, сагындым эй атамды. Бактан булбул кырдан таңшы булары, баягымдай күнүм батып турабы. Карегиңден кагылгучун калтырбай, мен алыстан сагынганда атамды. Карегиңден кагылгучун калтырбай, сагындым эй атамды. Алымды айтып алыс жактан желкелеп, көптөн берки көңүл бурун жазамбы. Көздөрүңдөн өпкүм келет эркелеп, мен алыстан сагынганда атамды. Көздөрүңдөн өпкүм келет эркелеп, сагындым эй атамды. Мен алыстан сагынганда атамды. Эң сонун. Мына ушундай чыгарма болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, аталарыбыз аман болсун. Атасы бар адамдар кандай бактылуу инсандар, кандай бактылуу адамдар. Бар болуңуздар дейли. Ал эми биз болсо улантабыз. Элиза, эми сиз аткарып бересизби чыгарма? Чогуу деле аткарып берсең. Чогуу аткарып берели, анда Сен дегенде деген чыгарманы. Жакшы. Чогуу аткарып берели. Çabada жүрөгүм, sen деп жүрүп мен ай, sen деп жүрүп мен ай, sen деп жүрүп мен түгөнө төнгөнө.
сезимдердин тойбогону тойбогон. Sen degende kıyaldarım kıyaldar, sen degende kıyaldardı tıyalbay. Senden maga жалгыз гана сөз керек. Сендикмин деп шүгүр, сендикмин деп шүгүр, сендикмин деп шүгүр, кой уялбай. Сенден мага жалгыз гана сөз керек. Сендикмин деп шүгүр, сендикмин деп шүгүр, сендикмин деп шүгүр, кой аянбай. Сендикмин деп шүгүр, кой аянбай. Бале. Соңдун аткары болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо программабызды улантабыз. Биздин студиябызда ата, эне, сүйүү, Алина туурасында. Бүгүнкү темабыз Алина болуп кетти. Сонун чыгармалар аткарылууда. Негизи чыгармачылык өзү эмне экен? Силер жаңы аралашып баштадыңар да, оңой көрүнчү эле мурда, анан өзү кандай экен? Жок, негизи көбүнчө адамдар оңой ойлошот да, бул чыгармачылык. Оңой эле мындай эле жаратып коесуң да, оңой эле көрүшөт негизи, бирок чындыгында аябай оор. Бул деле бир кесип деп айта алам. Анткени бул дагы билим, бул дагы биздин тажрыйбабыз, биздин келечектеги алып кете турган нерсе. Ошол себептен мунун дагы оор нерсеси бар. Бул нерседен биз көп нерсени үйрөнөбүз да. Мисалы, биз негизи жолукчан болсок деле бизге көп тыюуларды салат, бирок баары бир ушул жол аркылуу биз ушул нерсени, ушул билимди үйрөнүү аркылуу биз кыргыз аспаптарын ойнойбуз да. Дал ушул кыргыз аспаптарын кийинки бизден кийинки балдарыбызга же болбосо бизден кийинки жаш муундарга үйрөтүп кете алабыз. Ошол нерсе аркылуу биз Кыргызстаныбызга пайдабызды жеткиребиз. Эң сонун айтылды. Сиздин оюңуз боюнча кандай? Менин оюмча деле ушундай эле сөздөрүнө кошулам. Булардын деле чыгармачылык бул бир чөйрөдөгү адам болгондон кийин бири-бирибизди түшүнөбүз. Баары сырттан көрүп ойлошот, оңой эле, мынтип эле жазып койсоңор да жооп. Бир нерсе себеп болот, бир нерсе түрткү болот. Бир нерсени көрмөйүнчө, башыңан өтпөйүнчө билбейсиң. Билбегендер сырттан карап айта бериши мүмкүн. Ушул нерсени ушул чөйрөдө жүргөндөн кийин көп нерсени түшүнүп калат экенсиң, көп нерсеге маани берип баштайт экенсиң, көп нерсеге үйрөнүп атасыңар, Дагы көп нерсени үйрөнөрүңүздөр дейли. Сиздерге чоң рахмат келгениңиздер үчүн. Пияладан мына ушул чайды берип коеюн, бар группалаштар менен барыңар чай ичип койгула, Сиздерге ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктабайбыз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.